маалыматтар биринчи радиодо. Саламатсыздарбы ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Бүгүн 5 апрель, адаттагыдай эле дал ушул учурда эфирге чыгуучу Элемент уктуруусу дагы кызматка киришти. Бүгүнкү уктуруунун үн режиссеру Чынара Асылбекова, ал эми социалдык түйүндүн колдонуучулары менен бизге көпүрө түзгөн кесиптешибиз Азиз Чокморов. Ошондой эле студиябыздын байланыш телефондорундагы угармандардын эсине салып коелу. 0312 Бишкек шаарынын коду 39 21 90 жана 39 19 33 телефондору аркылуу биздин студияга байланышып, өзүңүздөрдүн суроо, сунуш, пикириңиздерди калтырууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми студияда кызматта бүгүн Урмат Жээнбеков жана мен Сайра Батыркулова. Саламатсыздар урматтуу угуучулар. Өлкөдө ушул жекшемби 10 апрелде кезектеги шайлоо өтөт. Бул ирет 3 шаардык жана 13 айылдык кеңешинде жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин добуш берүүгө укуктуу жарандардын тизмесин жарыялаган. Ага жалпысынан 158 миңге чукул адам кирди. Добуш берүүчүлөрдүн аты жөнү менен тизмелер 7 апрелге чейин 84 шайлоо тилкесинде илинет. Ошондой эле шайлоо бюллетендери дагы жөнөтүлгөн болчу. Мына ушул жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдыктар жума аягында өтө турган өнөктүккө байланыштуу ага даярдык иштери туурасында Элементтин бүгүнкү чыгарылышында сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Шайназаров Тынчтык Урайымович келип отурат. Саламатсызбы, Тынчтык Урайымович? Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Мына жогоруда кесиптешим да айтып өттү, ушул жылдын 10 апрели жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо күнү деп. Жана Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүчүлөрүн дагы жалпы тизмесин тактады. Учурда ушул тагыраак кылып айтып өтсөңүз да, кайсы областтарда, кайсы аймактарда өтөт шайлоолор, кандай өңүттө өтөт ушул боюнча? Туура, рахмат. Календардык пландын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы ошондой эле жергиликтүү шайлоо комиссиялары өзүнүн жумушун алып барып атат. Бүгүнкү күндө бүт тиешелүү уюштуруу багытында иштер, жумуштар жасалып келүүдө. 10 апрелде боло турган шайлоого биз шайлоо комиссиясы ошондой эле жергиликтүү бийлик органдары, мамлекеттик башка органдар, укук коргоо органдары баары даяр деп айта алам. Жогоруда сиз айтып кеткендей, 30 март күнү атайын унаалар менен жергиликтүү чежелерге, шайлоо тилкелерине чейин, комиссияларга чейин биз бюллетендерди жибердик. Жалпысынан 10 апрелде 16 жергиликтүү кеңештерде шайлоо өтөт. Бул 3 шаар жана 13 айылдык кеңеште. 3 шаар бул Кара Балта, Токтогул, анан Таш көмүр шаарлары. Ал эми 13 айылдык кеңеш бул Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Ош жана Чүй областтарындагы айылдык кеңештер. Жалпысынан 49 аймак түзүлдү, округ деп коебуз. 84 участка. Жалпысынан 336 депутаттык мандатка күрөш болот. Анын ичинен мына билесиздер, мыйзамда көрсөтүлгөндөй аял затына 96 квота резерв болгон. Жалпысынан шайлоочулардын саны ушул 16 жергиликтүү кеңештерде 157.958 түздү. Анын ичинен эркектер 74.864. Бул деген башкача айтканда 47,39% түзөт. Ал эми аял заты 83.094. Башкача айтканда 52,61% түзөт. Жөнөкөй тил менен айтканда бизде шайлоочулардын арасында аялдар көбүрөөк десек болот. Анан ошол шайлоо участкаларында ошондой эле башка коомдук мындай площадкаларда тиешелүү маалыматтар менен плакаттар мамлекеттик жана официалдуу тилде жайгаштырылды. Бул баягы эгерде биздин шайлоочуларда кызыккан ким болбосун, кызыккан тараптарда кандайдыр бир кызыгуу болсо, ошол кандидаттар жөнүндө же саясий партиялар жөнүндө толук маалыматты алса болот. Андан тышкары биздин сайттарда дагы бүт ошол маалыматтар жайгаштырылган.
ошол. Жакшы, урматтуу угуучулар, балким ушул темага байланышкан суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо, биз сизден телефон чалуу күтөбүз. Сурооңузду берип калсаңыз болот. 39 21 90, 39 19 33 ушул эки байланыш номерлары иштеп жатат. Андан сырткары Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан дагы видео байланыш чыгууда. Алдына комментарий жазып калтырсаңыздар болот. Тынчтык Урамович, мына ушул талапкерлерди каттоо иштери аяктаган азыркы тапта алардын үгүт иштери жүрүп жатат да, ушул үгүттүн тартиби тууралуу да айтсаңыз. Мисалы, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарына, талапкерлерге үгүт жүргүзүү убактысында эфирдик мүмкүнчүлүк берилген, теледебаттар уюштурулган. Ал эми ушул жергиликтүү кеңештерге депутат болом дегендер кандай мүмкүнчүлүк түзүлдү аларга, ушул өзүнүн программасы менен тааныштырганга? Туура айтасыз. Биз областтагы баягы аймактык медиа борборлор менен сүйлөшкөнбүз. Мисалы, мындай айтып кетсек, мына 5 апрель бүгүн. 5 апрель мына Чүй областтык медиа центр бар экен, СТВ. Ушул жерде Иман Нуру Альянс партияларынын бүгүн дебаты болот, кечки саат 8-де. 6 апрелге Эл Аман, Күчтүү коом деген партиялардын дебаты пландаштырылган. 8 апрелге социал-демократтар менен Ишеним. Ал эми мына Токтогул шаары боюнча, мисалы, эртеңки күнгө кечки саат 8-ге Эл Үмүтү партиясы. Мына Таш-Көмүр шаары боюнча 8 апрелге Жаштар Ата журт Кыргызстан, анан Ынтымак партияларынын теледебаттары өтөт. Башкача айтканда, максималдуу түрдө биз мүмкүнчүлүктү жаратып бердик. Себеби ушул уюштуруу багытында жасалган жумуштун негизинде ушул мүмкүнчүлүк жаратып бердик да партияларга. Демек, теледебаттар бул партиялар үчүн эле берилген мүмкүнчүлүк да, Жок, партиялар үчүн, бир гана партиялар үчүн эмес. Бул жерде мындай да, башка кандидаттар деле кызыктар болуш керек да. Бул жерде кызыкчылыгын ушул партиялар мындай көрсөттү да. Анан эми кээ партиялар, кээ кандидаттар баш тартты. Дебатка катышууда. Ооба. Мисалы, мына Токтогул шаарында болгону бир эле партия Эл Үмүтү чыга турган болду. Калгандары баш тартты. Ошон аларга атаандаш субъективдүү моменттерде. Аларга атаандаш партиялар өздөрү баш тартып аткан турбайбы? Ооба, эми баягы бизге берген маалымат боюнча, мага берген маалымат боюнча ушундай да. Бирок негизи жалпы эле бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү да, шарт мүмкүнчүлүк бирдей. Албетте. Анан ушул үгүт иштери жүрүп жатканда да кандайдыр бир бузуулар катталган жокпу? Мисалы, үгүт иштери кайсы күнгө чейин жүргүзүлөт, анын тартиптери кандай? Ошол жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка талапкер болгондор ушулар менен таанышып, анан бир жагдайлар баягы катталган жокпу дегеним да. Жакшы суроо бердиңиз да. Өзү негизинен ушул баягы мыйзам бузуучулук бул менин темам да. Бизде борбордук шайлоо комиссиясында ыкчам чара көрүү координациялык топ бар, ошону мен жетектейм да. Өзүңүздөр билесиздер. Мындай бир жагымдуу көрүнүш деймби, болгону бир гана кайрылуу болду. Ушул компания баягы 16 айлык кеңеште мына үгүт иштери башталган күндөн баштап Таш-Көмүр шаарында, Таш-Көмүр шаарынын мэринин үстүнөн Жаштар саясий партиянын өкүлдөрү кайрылып, Таш-Көмүр шаарынын прокурору Таш-Көмүр шаарынын мэрине кат жүзүндө эскертүү берди да. Башкача айтканда, ошол кайрылуу мыйзам чегинде каралып, ага реакция болуп, ондай чара көрүлдү да. Болду. Башка кайрылуу, мыйзам бузуу боюнча кайрылуу жок. Негизинен жалпысынан эле ошо талапкерлерге кандай талаптар коюлган? Ошо талапкерлердин арасында жанагы өткөрүлгөн дебаттарды бардыгы бирдей пайдаланган жок, бирок эми андан сырткары дагы негизи эле ал талапкерлерге кандай бир ушул талаптар коюлган эле? Талапкерлерге бизде мыйзам бар да. Ошол жерде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда так көрсөтүлгөн кандай кыймыл аракеттери жасаш керек. Андан тышкары биз памяткаларды жасап бердик. Бир топ тегерек столдорду өткөрдүк. Республикалык штабтын отурумунда айтып келе атабыз.
тиешелүү баягындай материалдарды жасап берип атабыз. Укук коргоо органдарга, тергөөчүлөргө памяткаларды жасап берип атабыз. Бүт керектүү материалдарды жасап берип атабыз. Анан ошол мыйзам чегинде эле кыймыл аракетин, эми албетте административдик ресурс колдонулбаш керек. Шайлоочулардын добушун сатып алуу аракеттерди жасабаш керек. 21ден 21 жашка толгон болуш керек. Орто билимдүү болуш керек. Мисалы, ошондой талаптар бар да, аны баары билет. Ошону бүт биз текшерип, ошол талаптар мыйзамга туура келгенден кийин биз аларды баарын каттадык да. Анан эми ошо жерлерде өткөрүлө турган шайлоого сөзсүз түрдө техникалык жабдуулар, техникалык жагдай шарт түзүлүшү керек. Ушул тарабынан кандай болуп атат? Ушул 16 жерде өтүп атат, 3-өө шаар, 13-өө айылдык кеңештерде. Анан ошол жердеги толук камсыздалууга шарттар уюштурулуп берилдиби? Ооба, толук биз камсыздап бердик. Ошол баягы автоматташтырылган эсептөө урналар, тиешелүү компьютер, бүт керектүү техника жеткирилди. Андан тышкары биз ошол жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүп, ошо коопсуздук жагын, анан баягы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарт түзүү, анан баягы бизде азыр чрезвычайный ситуацияны атмен болду электе, жокко чыгарып элек. Ошончо баягы адамдардын ортосунда аралык, маска, санитардык нормаларды сакталышы керек. санитарно-эпидемиологический нормалар. Эми ошонун баары бүт эске алынды да. Ал эми техника жагынан Кудай буйруса мына көрүп атасыздар. Эч кандай проблема жок. Кечки саат 8-де шайлоо бүтөт. Бир 15-20 мүнөттө жыйынтык келет да. Ошо биз жыйынтыкты билген болобуз. Кийин гана баягы кол эсеп менен протоколдор келгенден кийин, анан кийин официалдуу түрдө жыйынтыкты жарыялайбыз да. Макей, ушул 16 жерде 13 айылдык кеңеште жана 3 шаардык кеңеште шайлоо өткөн жатпай, анан ал жактарга жакын арада эле менин билишимче бир жума боло элек болуш керек, шайлоо бюллетендери жөнөтүлдү. Шайлоо бюллетендеринин формасы жөнүндө да айтып өтсөңүз. Кандай кылып шайлайт? Мисалы азыр бизде угуп жаткан ошол шайлоо өтө турган жердеги жарандар угушу мүмкүн да, анан ошонун формасы, ал жактагы графа кандай болот? Мисалы өткөн жогорку кеңештин шайлоосунда көпчүлүк адашып калганы айтылды. Биринчи деген катарда номер, талапкерди дагы ошол номерди салып салган учурлар көп болду да. Анан мындагы ошондой мүчүлүштүктөрдө эске алындыбы? Ошол тууралуу айтсаңыз. Жакшы. 28 ноябрда болгон шайлоодо чынында биздин шайлоочуларыбыз адашты. Ошонун натыйжасында 120 миңге жакын бюллетень жараксыз болуп табылды да. Ал негизги ошол адашкан себеби баягы 21 партия көрсөтүлгөн да, астында баягы 54 4,5 квадратик. Башкача айтканда шайлоочу партияга добуш бериш керек эле. Анан ошол партиянын тизмесинде бараткан 54 кандидаттын ичинен бирөөнү тандаш керек эле да. 54 квадратик. Ошондон адашып калышты да. Мисалы, кээ биркилер партияга добуш берип, кандидатка бербей калат. Кээ биркилер партияга бербей, кандидатка берип калат. Мисалы, партияга берген добуш ал жарактуу болуп саналат. Ал эми кандидатка берип партияга бербесе, ал жараксыз болуп саналат да. Азыркы шайлоодо мындай кыйынчылык болбойт. Себеби 13 айылдык кеңеште ал жерде кандидаттардын аты жөнү гана жазылат. Бюллетендечи. Мисалы, Шайназаров Тынчтык Ураимович, мисалы, Исмаилов Мирбек дагы. Вот шайлоочу кыйналбайт, ал келет, тандайт өзүнө жаккан кандидатты, ошонун тушунда баягы белги коет, урнага таштайт. Шаардык кеңештеги шайлоодо да деле кыйынчылык болбойт. Себеби ал жерде партиялар гана көрсөтүлөт бюллетенде. Баягында жогорку кеңештикиндей квадратик болбойт, баягы 54 дегенчи. Жөн эле партия. Кайсы партияга
сиз добуш бергиңиз келсе, ошол партиянын тушуна белги коесуз, урнага түшүрөсүз. Кыйынчылык болбойт. Анан туура айтып кеттиңиз, биз жалпысынан 157.961 бюллетень жасаттык. Шаардык, 3 шаардык кеңештерге 68.912 бюллетень жасалды. Ал эми 13 айылдык кеңешке 89.049 бюллетень жасалды. 30 март күнү жерлерге атайын автоунаалар менен баягы күзөттүн катышуусунда коштоосу менен биз жибердик. Азыр бүт жерлерге бюллетендер жеткирилди. Ошол бюллетендерди жеткирүүдө же чыгарууда Braille шрифти да эске алынат эмеспи? Ооба. Braille шрифти менен 84 бюллетень даярдалды. Ооба. Жакшы, урматтуу угармандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелу. Биз мына ушул жуманын соңунда жекшемби күнү тагыраагы 10 апрелде айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Тагыраагы айтсак 3 шаардык кеңеште жана 13 айылдык кеңешинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ушуга байланыштуу элемент программасында сөз кылып атабыз. Бул темага сиз дагы ой пикир кошом десеңиз 39 21 90 же 39 19 33 телефонуна чалсаңыздар болот. Андан сырткары Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан дагы комментарий жазууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эми Тынчтык Курайымович, айтсаңыз, талапкерлер кандай талапкерлер депутат боло алат? Шайлоо мыйзамдарында кандай көрсөтүлгөн? Орто билимде болуш керек. 21 жаштан 21ден жаш болуш керек. 25 жаштан 21 жаштан жогоркулар. 21ге чыгыш керек. Дагы кандай талап? Ошол эми соттолбогондо болуш керек. Башка мамлекеттин жараны болуш керек. Наркологиялык, психиатриялык баягы каттоодо турбаш керек. Ошо. Мисалы, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо ушул шайлоо процесси өткөндөн кийин айрым талапкерлердин жанагындай кандайдыр бир кылмыш иштерине кириптер болгону аныкталып калган учурлар болбодубу? Ооба. Мында кандай болот? Бул жерде деле ошондой болот. Эгерде шайлоо бүткөндөн кийин аныкталып калса, алардын кыймыл аракетинде бир мыйзамсыз көрүнүштөр аныкталып калса, биз анын каттоосун жокко чыгарып койгонго толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Соттун чечими менен, Жок. Шайлоо комиссия өзүнүн чечими менен чыгарып коет. Жок. Жалпысынан сотко алар биздин чечимди уже берип, кийинки стадия соттук кароо болушу мүмкүн да. Азыр мисалы жакшы суроо бердиңиз да, бул кандидаттар, талапкерлер түшүнүш керек да. Кээ биркилер ойлойт, мына бүгүн шайлоо бүтөт, болду, эртеси эч ким ойлобойт. Давай мындай керектүү бир жыйынтыкка жетели деп балким баягы подкупка барат, башка мыйзамсыз аракеттерге барышы мүмкүн да, туурабы? Ошого мына эфирден пайдаланып айтат элем да, шайлоодон кийин деле шайлоо комиссиясында мүмкүнчүлүк бар мыйзам чегинде мындай чара колдонгонго. Жалпысынан канча партия ошол азыркы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого катышып атышат? Талапкерлердин саны канча? Айылдык кеңешке, шаардык кеңешке? Жалпысынан айылдык кеңештерге өзүн-өзү көрсөтүп чыккандар да. Көбүнчө шаардык кеңешке билесиздер, албетте сөзсүз түрдө партия катыш керек. Жалпысынан 13 саясий партия катышып атат. Ошонун 10 партиясы бир шаарга катышып атат, 10 партия, 3 партия 2 шаарга. 3 шаардык кеңеште 93 мандат резерв болгон. Эми айылдык кеңештерде 243. 3 шаардык кеңешке 13 саясий партиядан 853 талапкер көрсөтүлгөн. Шаарларга бөлүп айтайынбы?
ошо 853 талапкер 13 саясий партиядан көрсөтүлдү. Анын ичинен 349 бул аялдар. Кара Балта шаары боюнча 328 талапкер 6 саясий партиядан сунушталды. Анын ичинен 144 аялдар. Токтогул шаары боюнча 7 саясий партиясы 372 талапкер менен чыкты. Анын ичинен 155 аял. Ташкөмүр шаары боюнча 3 саясий партия катышып атат. 153 талапкер менен, анын ичинен 153төн 50сү аялдар. Бул тизмесин берген. Айылдык кеңештер боюнча жалпысынан 491 талапкер катталган. Анын ичинен 160 аял. Чүй обласы боюнча баягы айылдык кеңештер, Чүй обласына кирген айылдык кеңештерде Чүй обласы боюнча 141 талапкерден 49 аял, Ысык Көл обласы боюнча 26 талапкерден 11 аял, Ош обласы боюнча 177 талапкерден 61 аял, Жалал Абад обласы боюнча 94 талапкерден 22 аял киши, Нарын обласы боюнча 53 кандидаттан 17 аял кандидат. Мына ушул аялдарга берилген квотаны бардыгы эле ушул аял заты пайдаланып атабы? Азыр ушул квоталар кадимкидей эле мыйзамда көрсөтүлгөн санда толдубу же кандай? Ал пайдаланбай эле, бул мыйзамдын талабы. Ал болуш керек. Мисалы мен канча бир 10-15 күн болду. Балким кандидаттар жетпей калышы мүмкүн да, аял 10-15 күн болду. Көк Арт айылдык кеңеште дагы шайлоо болот да, Сузак районунда. Мен барып ошол жерде жергиликтүү бийлик менен, областтын өкүлдөрү, коргоондар менен жыйын өткөрдүк. Ошол Кыз Арт айылдык кеңешке бир аял катышып атты. Анан мен айттым, сиз өзүңүзгө добуш берсеңиз, сиз депутатсыз. Сиз болгону бир эле кандидат экен да, то аял. Мыйзамдын талабы аял киши болуш керек да. Башка неме вариант жок да. Бир айыл өкмөттөн жалгыз эле аял киши катталып атат да, ошондой. Бир кандидат. Анан мен айттым, сиз өзүңүз эле добуш берсеңиз, уже депутат турбайсызбы, депутаттык мандат сиздин чөнтөгүңүздө депчи. Анан дагы бир кошумчалап кете турган нерсе, түшүнүктүү болуш үчүн мурда Токтогул шаардык кеңеште 21 депутат болчу. Азыр 31 болду. Себеби элдин саны өстү. Ошондой норма бар, 20 миңден ашса 31 мандат болуш керек. Анан Нарын областында Казыбек айылдык кеңеши бар. Мурда 11 мандат болчу, айылдык кеңеште 11 депутат болчу. Азыр ал жерде дагы ошо элдин саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу жалпысына 21 мандат болду да. Казыбек айылдык кеңеш багандай эртең бир суроо болуп калышы мүмкүн да. Мурда 21 мандат болчу Токтогулда, азыр эмнеге 31? Шайлоо комиссиясы эмне бирдеме кылып атабы деген мында түшүнбөчүлүк болбош үчүн сиздердин эфириңиздерден пайдаланып айтып коеюн деген. Мандаттардын саны кыскартылышы мүмкүн болгон учур болобу же? Андай элдин саны азайса. Мисалы кайсыл бир айылдык аймакта, кеңештеби, айылдабы же бир шаарда кандайдыр бир себептер менен эл көчүп кетсе, элдин саны азайса, анда албетте депутаттардын саны дагы азаят да, кыскарат. Жакшы, Тынчтык Урайымович, дагы бир нерсе кызыктырып атат. Бул шайлоодо байкоочулар кандай болот? Мисалы, ошол ар бир талапкер өзүнүн байкоочу өкүлүн ошого катыштырганга мүмкүнчүлүгү барбы шайлоо процессине? Мүмкүнчүлүгү бар, эч кандай чектөө жок. Кызыккан тараптарына журналисттер, бейөкмөт уюмдар, жарандык коомдор, жарандык фонддор, коомдук фонддор эми бизде көп да. Эгерде кимде кандай кызыкчылык болсо бизде чектөө жок. Тем более эгерде талапкерлердин өздөрүнүн байкоочулары болсо эч чектөө жок. Ал жол мыйзам жол берет. Проблема жок. Мына шайлоочулардын тизмеси такталды, шайлоо бюллетендери баягы шайлоо тилкелерине жеткирилди деп атабыз го. Анан эми бул шайлоочулардын тизмеси такталган, мындан артык эми такталбайт да, кошумча тизме болобу деген суроо келет да. Анан жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар ар бир аймактарда. Анан алар кандай барып добуш беришет?
Жок, Ошолорго шарттары кандай түзүлгөн? көчмө урна деп коет. Эй. Переносная урна. Алар арыз менен кайрылган. Алардын туугандары, өкүлдөрү, ошол комиссия алардын үйүнө барат да. Көп учурда эми баягы элет жеринде каттоосу ошол жерде болуп, анан ички миграциянын агымы менен мындай эки жакка кетип калып, анан шайлоочулардын толук тизмеси бар болгону менен ошол сан жагынан жетпей калышы мүмкүн да. Ушундай учурларда баягы кандай болот? Ошо болгон эле шайлоочулар шайлай береби же бунун бир да башка жол жобосу барбы? Катто кайсыл жерде бул жергиликтүү кеңеште жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү деп коет. Местный члены местного сообщества деп коет. Ошолор гана добуш бере алат да. Себеби бул баягы ошол жергиликтүү кеңештин шайлоосу да. Бул баягы республикалык деңгээлде жогорку кеңештин же президент шайлоосу эмес да. Ошонтип ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү гана добуш бере алат да. Мисалы үчүн Тынчтык мырза, ошол эле мисалы шайлоо өтүп жаткан кеңеш, айылдык кеңеш болобу же шаардык кеңеш болобу, ошол жактын тургуну жараны балким мигрант болуп сыртта жүрөт, чет өлкөдө. Ал ошол өзүнүн жери үчүн патриот болуп, мен ушул жакта тандоо жүргүзүшүм керек деген өзүнүн кызыкчылыгын берсе кандай болот? Добуш бере албайт. Ал үчүн бияка келиш керек, каттоодон өтүш керек болчу, э? Түшүнүктүү. Урматтуу угармандар, биринчи радионун Элемент программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз 10 апрелде айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык иштери туурасында сөз кылып жатабыз. Сиз дагы өз пикириңиз менен, сунушуңуз менен телефон чалсаңыз болот. 39 21 90 39 19 33 телефондоруна байланышыңыздар. Бизде болсо Facebook колдонуучулардан дагы билдирүүлөр келип жатканын байкоого болот. Саламатсыздарбы? Биринчи радио. Тынчтык мырза, саламатсызбы дейт. Эгерде талапкерлердин үгүт иштеринде же шайлоо процессинде кандайдыр бир укук бузуулар катталып жаткан болсо, биз кайсыл жакка кайрыла алабыз? Бир гана милиция бөлүмдөрүнө кайрыла алабызбы, күч органдарына же дагы башка мүмкүнчүлүктөр барбы? Видео далилдерди болсо каяка жөнөтө алабыз деген суроосун калтырыпчы. Бир гана милиция органдарына эмес, прокуратура органдарына кайрылса болот. Ошондой эле биздин жергиликтүү аймактык шайлоо комиссиясына кайрылса болот. Андан тышкары ошол шайлоо участкасына кайрылса болот. Себеби комиссия бар да. Андан тышкары борбордук шайлоо комиссиянын мондай кыска номерлери бар. Сайтка кирсе болот. Борбордук шайлоо комиссиянын ошол жерде 4-5 телефон бар. Кыска номер 1255, калгандарынын азыр эсимде жок экен. Бирок эң негизинен эгерде ошондой маалыматтар болсо, Facebook'ка жүктөсө, интернет сайттарга бизде атайын топ бар, мына ыкчам чара көрүү координациялык тобу. Биз өзүбүз деле бул маалыматтарды алып, тиешелүү укук коргоо органдарына иликтөө жүргүзүү үчүн жиберебиз да. Социалдык түйүндөр аркылуу дагы жарыялаганга болот турбайбы? Ооба. Мисалы чыкса, биз ага обязательно сөз түрдө реакция кылабыз. Ал эми баягы кайсыл жакка кайрылсак болот деген суроосуна, ошо милиция, прокуратура, аймактык шайлоо комиссиясына, участкалык шайлоо комиссиясына кайрылса болот. Анан кийин болсо телефон аркылуу деле бизге чалып, өзүн тааныштырып, фамилия атын айтып, телефонун айтып, бизде ошол сайтка кирсе бүт номерлер бар. Чалып эле телефон аркылуу маалымат берсе деле биз аны кабыл алып, укук коргоо органдарына жиберебиз. Мына ушул мисалы ушул өтүп аткан, шайлоо өтүп аткан жерлер кайсыл бир аймактык шайлоо участкасына караштуу да? Мисалы ошол аймактык шайлоо участкалар кандай иш жүргүзүп атат бүгүнкү күндө? Координация кылат да. Андан тышкары биздин борбордук шайлоо комиссиянын атайын өкүлү бар, атайын системный оператору бар. Ошол координация жумушу. Биз айтып атпайбызбы ошол мына 13 шаарда, анан то есть 3 шаарда 13 айылдык кеңеште деп аймагы боюнча көбүрөөк болсо, калктын саны көп болсо жайгашкан. Демек талапкерлер депутаттардын да саны ошого жараша болот деп. Жана аймагы боюнча кайсы шаар мисалы көбүрөөк болот экен, айылдык кеңештерге сиз айткандан башка да өзгөрүүлөр барбы? Же мурункудай эле? Жок, өзгөрүп мен баягы жогоруда айтып кеттим. Токтогул шаарында 21 10 кишиге көбөйүп атат аяктан. 10 да, 31ге көбөйдү.
Анан Казыбек айылдык кеңеште 11 мандаттан 21 мандатка көбөйдү. Өзү мыйзам боюнча 31ден ашпаш керек. Бир гана андай исключение, бул Бишкек менен Ош шаары 45тен депутат. Калган айылдык кеңештерде, башка шаарларда минималдуу түрдө 11 болуш керек, максималдуу 31. Бул Токтогул шаарында мисалы элдин саны канча убакта ошо жетип атат дегеним да? 4 жылда. Мындай да 10 адам деле монда роль ойноп коюшу мүмкүн да. Мисалы 20 миңден ашса деп атпайбызбы? Мисалы 19.990 болсо, Токтогул шаарынын жашоочулары 21 мандат болот. А 20.001 болсо, уже 31 мандат. 10-11 адам 10 мандаттын тагдырын чечип коет. Бул эми мыйзамдын талабы, бул нормалдуу мына көрүнүштү. Бизде дагы бир суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Талапкерлердин шайлоо күрөөсү кандай болот деген суроосу бар экен. 1000 сом. Сиз жана талапкерлерди баягы, то есть шайлоочулар кандайдыр бир укук бузуулар болсо, социалдык түйүндөр аркылуу дагы чалууга бардык жагдайларды айтып бербедиңизби? А шайлоо өтүп аткан күнү кандайдыр бир ушундай укук бузуу болсо деле ушул эле жолдор менен кайрылабы? Ошол эле шайлоо бүткөндөн кийин анткени ыкчам кайрылуу, ыкчам боло турган күн болот да эми, ошол күнү чечүүчү күнү. Ошол күнү мыйзам боюнча ошол күнү укук коргоо органдары иликтөө жүргүзүп, ошол күнү юридикалык баа бериш керек. Ошол кайрылууга, ошол күнөөлүү адамдардын кыймыл аракетине укуктук бааны мыйзам боюнча ошо шайлоо күнү бериш керек. А мен айтканым, шайлоо бүткөндөн кийин деле биз чара көрсөк болот. Бул жерде мынандай иллюзия болбош керек да, шайлоонун эртеси бүттү, ошону менен болду, эч ким эч нерсе кылбайт депчи. Баягы айтып кеттиңер го. Жогорку кеңештин депутаттары мандатын алгандан кийин деле жокко чыгарып атпайбызбы? Каттоосунчу. Ошол бир жагдайды, жакшы жагдайды айттыңыз да. Буга чейин мындай үгүт иштеринде ар кандай бир чынында укук бузуулар болгон, бул жолкуда мына бир эле жолу укук бузуу катталды деп айтып атасыз да. Сиздин өзүңүздүн ушул тармакта көптөн бери жүрөсүз. Жеке пикириңизде биздин талапкерлердин баягы кандай десек, баягы көтөрүлдүбү, кандайдыр бир деңгээлде биздин эс акылыбыз, түшүнүгүбүз, ушу шайлоолорго болгон мамилебиз өзгөрдүбү? Ушуларга сиз кандай байкоо жүргүзүп эмне дейт элеңиз? Мен жакшы көргөн суроону бердиңиз да. Ушуну мен бүт жерде айта беремин. 10 жыл депутат болдум. Жогорку кеңеш депутаты болдум. Азыр мына Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсүмүн. Менде деле өз убагында кандайдыр бир деңгээлде күмөн болчу да. Бирок азыр ушул Борбордук шайлоо комиссиясына келип, мен эми баягы эки образдагы адам болуп атам да. Мурда бир жак көз караш менен карасам, азыр мен жоопту айта алам да. Шайлоо комиссиясында, Борбордук шайлоо комиссиясында, ошондой эле жергиликтүү шайлоо комиссияларында манипуляция же бир кандайдыр бир мыйзамсыз бир кыймыл аракеттер болушу мүмкүн эмес да. Бүт баары мыйзамдуу, ачык, айкын. Мен буга 100% гарантия бере алам. Мисалы кээ бирки коллегаларым, депутаттар деле эми тынчтык, бир какой-то бир мүмкүнчүлүктөр бар да дегендер. Аны мен айтам, силер мага ишенесиңер, ишенем. Жок дейм да. Мына мисал катары, азыр кээ бирки тизмеде тургандар мандат алып атпайбы? Кээ бирки кандидаттардын ортосунда бир добуш разница. Бир добуш, 3 добуш. Ошолор деле эгерде бир мүмкүнчүлүк болгондо бирдеме болот эле да. Жок, четко бир добуш разница менен жеңгендер мандатты болуп атат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анан кийин мындай тарыхка кайтсак, мурда шайлоолор кандай болчу? Мен талапкер же сиздер партиябыз шайлоо комиссиянын бир мүчөсү менен барып, же төрагасы менен, же катчысы менен, же мүчөлөр менен сүйлөшүп, бир кызыкчылыктын негизинде алар менен сүйлөшүп алып, пачкалап урнага бюллетень салчубуз да. 100, 300, 400, 500 турабы? Андан кийин баягы айлантма дейби, карусель. Ошондойду колдонуп жүргөнбүз. Мисалы, бир нече участкаларга келип, добуш берип чыккан күндөргө күбө болгонбуз.
Азыр мына Кыргызстанда ушул шайлоо багытында ушул чөйрөдө жүргүзүлгөн реформанын негизинде биз эмнеге жетиштик? Бир шайлоочу, бир добушка жетиштик. Биз азыр үчөөбүздүн болгон үч эле добушубуз бар. Биз азыр барабыз. Техникалык жактан дагы мүмкүнчүлүк жок, адамдык жактан дагы эч шанс жок да. Биз барабыз, болгону бир бюллетенди алабыз, добушубузду беребиз, кетебиз, туурабы? Мына азыр уже элибиз ынанып калды. Мурда мисалы мен деле ишенбейт элем, бирдеме кылса болот депчи. Азыр эл деле ынанып калды. Кой, жок, бир бюллетен бир. Албетте кандидаттар, партиялар бул күрөштө. Ошого өздөрүнө мындай керектүү жыйынтыкка жетүү максатта башка ыкмаларды колдоно баштады. Башка ыкмалар бул эмне? Административдик ресурс, шайлоочулардын добушун сатып алуу. Көрдү, шайлоо комиссиясы менен сүйлөшсөк, жыйынтык натыйжа чыкпайт. Бул жерде техника, автоматташырылган эсептөө урunu, ал жерде эч мүмкүнчүлүк жок. Эмне кылыш керек? Барып шайлоочулардын добушун сатып алыш керек. Бул бүгүнкү күндө көйгөй. Мына президенттик шайлоо көрсөттү, анан кийин 28 ноябрдагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоосу көрсөттү. Мына сиздерде де мисалы административдик ресурс колдонулган жок да. Баягындай массалык түрдө мындай болот экен го. Президент чыкты, айтты, жоопко тартыласыңар, жооп бересиңер деди. Админ ресурс колдонгондор. Подкуп болду. Бирок мурдагыдай мындай масштабтуу эмес да, андай деңгээлде эмес. Көп сүйлөп койдум окшойт. Кудай буюрса бул көйгөйлөр менен дагы келечекте биз күрөшүп жеңебиз. Шайлоо багытындагы элдин баягы сабаттуулугу артып аткандыктан шайлоого келген агым, элдин катышуусу дагы көбөйдү десек дагы болот, Жок, сабаттуулук эмес, биздин элибиз сабаттуу. Бул жерде мондой да, элдин мындай эркин тандоосун камсыз кылыш керек бизде. Мондой басым болбош керек. Элге коюп бериш керекпиз. Ошондо чыныгы шайлоо болот да. Анан кийин барып эле баса калып же болбосо жумуштан айдайм, балаң айдайм, муну партияга бересиң, му бийликтин партиясына бересиң, же болбосо сен акча алдың, же балаң кызың мен кол астында иштейт деген болбош керек да. Ошон үчүн баягы эркин мындай добуш берүүсүн биз камсыз кылсак, бул деген чоң жетишкендик да келечекте. Рахмат сизге, Тынчтык Ыбрайымович, ыраазычылык билдирели. Урматтуу угармандар, биз бүгүнкү уктурууда ушул жуманын соңунда жекшемби күнү 10 апрелде кезектеги шайлоо өтөт. Бул жолу 3 шаардык 10 айылдык кеңешинде жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланат. Мына ушул шайлоого байланыштуу даярдык иштери, процесс тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Ал эми бүгүнкү биздин мейманыбыз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Тынчтык Шайназаров болду. Ыраазычылык билдиребиз атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге. Ал эми студияда кызматта кесиптешим Урмат Жээнбеков жана мен Сайра Батыркулова болдум. Аман туруңуздар.